Гапар Айтиев атындагы Көркөм сүрөт музейиндеги аялдардын укугуна арналган жылаңачтанган көргөзмөнүн чуусу дагы деле басыла элек дегенибиз бүгүн Бишкекте жарандык активисттер, журналист Канышай Мамыркулова менен Элнура Кулуевалардын уюштуруусундагы белгилүү маршрут аттуу акциясы орун алды. Белгилүү маршрут акциясы Бишкектеги Кыргыз драма театрынан башталып, шаардын бир катар көчөлөрүн кыдырып чыкты. Жүрүшкө ак элечекчен апалар, белгилүү укук коргоочулар жана жарандык активисттер катышышты. Даниялык кыз дардайып келип, Өмүрбек Тишкешевич айткандай идеологиялык бомбасын жардырып кетип, мына ошол Кыргызстандагы көзгө басар жалгыз Көркөм сүрөт музейиндеги көргөзмө өз максатына жетти деп кубануу бул туура эмес болуп калат. Бизге мындай жат нерселерди бизди пропаганда жайылтууну абдан чоңойтуп кеңейтип баратышат да. Бул биздин бир коңгурообуз катары ушул демилгени көтөрүп чыкканбыз. 1 саат болсо да, 1 мүнөт болсо дагы укуктун, улуттун улуулугун, улуттун касиетин даңктап, ансыз деле тилибиз кордолуп атат, ансыз деле салтыбыз кордолуп атат да. Бизге жанагы окшогон гей лесбиянкалардын эмеси, менин денем менин өзүмдүкү, мен билем деген нерселер башталды да. Анткени коомдо мораль менен нрава бийик туруш керек. Коомдо баалуулук бийик туруш керек да. Биз ошон үчүн кыргыз катары, кыргыздын кызы катары мен ушул нерсени, ушул демилгени колдоп, аргасынан ушул акцияга чыктым. Уюштуруучулардын билдиришинче, акциянын максаты Кыргыздын улуттук баалуулуктарын жогору тутууга, каада салтты унутпоого, коомчулукту үндөө болуп эсептелет. Бул иш-чарага маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов дагы келип, феминаледен кийин ар кандай пикир кагылышуулар болуп кеткенин айтып, илгертен келаткан улуттук салтыбызды, баалуулугубузду сактап, кийин муунга татыктуу өткөрүп берүү керектигин баса белгиледи. Эки нерсени айткым келип турат бүгүнкү күндө. Биринчиси улуттук маданият, анан экинчиси дүйнөлүк маданият. Улуттук маданиятта биз баягы кыргызды кыргыз кылып келген бүгүнкү күндө маданиятыбыз, анан тилибиз да. Ошол маданият тилибизди кийинки урпактарга өткөрүүдө ар бирибиз чоң бир кызмат өтөш керекпиз, күнү түнү дебей. Бирок ошол эле мезгилде дүйнөлүк маданиятка ачылыш керекпизби, ачылбаш керекпизби деген суроо туулуп атат да. Бул жерде көз караштарды ар кандай айтылганда, биз кыргыздын маданиятын, улуттук маданиятты коргой турган болсок, анда дүйнөлүк маданиятка ачылбай калабыз, дүйнөлүк жакшылыктардын баарын албай калабыз, караң эл болуп калабыз деген сөздөр чыгып атат. Бул андай эмес. Ошондой эле Жаманкулов сүрөт музейиндеги феминале көргөзмөсүнөн кийин галереянын жетекчисин кызматтан ал деп аны эч ким коркутпаганын билдирди. Эч кандай коркутуу болгон жок. Мен буга чейин да айтып келгем. Биз чечимдерди чыгарганбыз. Чечимдерди чыгаргандан кийин жанагы балдар келип, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен келип калышты да. Бирок башка жерге дагы биз ага чейин чыгарган жатканбыз. Мындай абал ушундай болуп калды. Биринчи ошол келген балдар ошол маалыматты алып калышты да. Акциянын жүрүшүндө бир катар катышуучулар экс-президент Роза Отунбаевага нааразычылыктарын билдиришти. Айтымдарында Отунбаева элдин кыжырын келтирген сөздөрдү айтып, бүтүндөй улутту, айылдык жана шаардык кылып экиге бөлө баштады. Айта кетсек, Роза Отунбаева 27 ноябрда Гапар Айтиев атындагы Көркөм сүрөт музейинде феминале көргөзмөсүнө катышканы үчүн элдин сынына кабылган. Ал тургай айрымдары анын экс макамын, ошондой эле мамлекет тарабынан берилген бардык жеңилдиктерден ажыратылышын талап кылышууда. Роза Отунбаеванын пикирине мен өтө каршымын. Себеби бул нерселер экс-президент кыла турган кадамдар эмес. Ошол себептен баягы ушул инсан экс-президенттик макамы алынсын деген сунушту киргизип чыгарган элем. Мен бул позициямда так жана тура беремин, жана аракет кылып атам. Бүгүнкү күндө кол чогултуп, адамдар чогултуп. Мына мурда бизде түндүк, түштүк деген бир түшүнүк болсо, бүгүнкү күндө айылдык, шаардык деген нерсени киргизип койду да, бөлүпчү. Бул өтө, мен ойлойм, бул кыргызды экиге бөлүп жаруу. Отунбаеванын бул түзөмсүз максаты, өзүнүн ой максатын, кийинки кыла турган ишин бул киши жөн эле ачыктан ачык айтып койду да. Биз бул бир нерсеге жол бербешибиз керек. Ошол жерде программа берилет да. Бул деген тетиги мамлекетте такымын жеп бүткөндөр да. Ошол жакта иштеп, же элди жыргатпаган, же эрди жыргатпаган, мындай орой айткандачы. Ал деген кандай болуш керек программасын баарын алып туруп эле, анан эми түштөн кийин билген эмеспиз, тигинде мындай деп актануунун бир жолу да. Билип эле кылып атышат. Билип туруп, ошол жанагы эмне үчүн анда билсе ошол жалаң гей парадты уюштургандар, ушул жанагы аял менен аял, эркек менен эркек үйлөнсүн дегендерди колдогондорду алып чыгып алышып, эмне үчүн ушундай кылып атышат. Калп эле билген эмеспиз деп атат. Бул билип туруп эле атайын улуттук баалуулуктарга мындай жасаган сокку.
Белгилүү маршрут акциясынын катышуучулары Бишкектин бир катар белгилүү жерлерине токтоп, жарандарды ынтымакка, бөлүнбөөгө, чечинбөөгө чакырып жатышты. Çeçinme! Çeçinme! Çeçinme!